Жалпы ассаламу алейкум достор. Азыр интернетте кичинекей нерсеге бир аябай чоң резонанс жараткан, мындайча айтканда интернет баатырлары өтө көбөйүп кетти. Твою мать. Сыдыман, мен сени кармасам, айрын, еш. Деп экрандын аркасында аябай бир баатырбыз. Эгерде чыныгы намыстансак, ошо 3-4 өңөр барып, үйүнө барып, буту колун кайрып, же жакшылап түшүндүрүп койбойсуздарбы? Бул көкмө түшүнбөйт. Ушул кичинекей нерсеге аябай катуу мындай намыстанып, нерв болуп алыпсың го. Мындан чоң мамлекеттик деңгээлдеги мындай чоң маселеге кантип нерв болушумду мындай элестетүү да кыйын го. Албетте бул тамаша чындыгына жараша достор. Так что, туугандар, майда кишиге көңүл бурбайлы. Ал сүйлөй берет. Анын кишине ырттап коюш керек. Чын эле азыр коомдо, эл арасында аябай терс жаман жаңылыктар, кабарларды аябай көп болуп кетти. Мисалга алсак эле ат башын алалы, Солтон Сары, Баткендей чек ара, кыскасы ушундай маселелерге да ушундай бир актуалдуу көңүл бөлүп койсок жакшы болот эле. Кыргызстан жалгыз гана бизге керек. А башкаларга жөн гана казып кетчү байлык керек. Аталардан бизге калган бейиштерим бизден дагы кийинкиге калуу керек. Ушундай маселени чечишибиз керек да, туурабы? Бирок кантип чечебиз? Өлтүрүш керек. Өлтүрүш керек. Кайсында такка турат? А эмне PUBG ойноппу? Жо, тууганым, андай болбойт. Ойлонолу.